Масы айыл өкмөтүнө караштуу Кызыл Туу айылынын 50дөй тургуну айыл четиндеги жайытка төгүлүп жаткан таштандыларга нааразы болуп чыгышты. Алар таштанды полигону эч кандай санитардык талаптарды сактабай иштетилгендиктен ага жакын жашаган үй бүлөлөр жапа чегип жатканын айтууда. Анан бул айыл өкмөткө бара берип чарчадык. Аялдар күндө күн алыста эле барабыз бул мусор үчүн. Берге төккөн аз келгенсип жол мусорду төгүү азыр Кызыл Туу мусорный город болуп калды да. Анан айлабыз кеткенден кеч киргенде биз мына айылдын чекесинде жашайбыз. Күн кеч киргенде мусордун жыты барат да бизге. Балдарыбыз чесотка болуп кетти, котур болуп кетти. Мынандай кызыл беттерине ташыпчы чымындан. Чымын учат шамал менен. Ал эми жергиликтүүлөрдүн дагы бири Пазыл Сарыев таштанды полигонун айылдан бир нече чакырым алыс аймакка жылдыруу зарыл деп эсептейт. Анткени аны санитардык талаптар менен көзөмөлдөгөн чакта деле элге зыяны тиет деген кооптонуу бар. Мусорду ташашыбыз керек. Мындай көрсөткүлө мына депутаттар бар, айыл аксакалдар, границабыз бар, мына нокен менен мына жакта катта адырлар бар. Биягы лесхоз, биягы мурунку өзүбүздүн айыл өкмөттөргө бөлүнүп калды. Ошока болсун. Деген менен Масы айыл аймагынын башчысы Муса Сулайманов таштанды полигону калктуу конуштан 1 чакырым алыс болуп, тийиштүү тараптардан уруксат алынганын маалымдады. Ал болгону таштанды төгүлчү 5 гектар жерден трансформация ишигина кечиңдеп жатканын айтат. Берден Масы айыл өкмөтүндө 26 000 калк жашайт. Анан аябай мусор толуп төгө турган жер таба албастан акыры ошол жерди биз бүт комиссионуна каралып, областной жер рұстар боюнча да каралып, ошо тандаганбыз да, бардыгы бизге кортунду бергенде болот деп. Менде кортулар бардыгы бар. Ошонун негизинде биз трансформацияга дээри төгүп турабыз деп маселени койгонбуз да. Анан азыр ошого төгүп атабыз. Анан башка төгө турган жер жок болсо. Жергиликтүүлөр таштанды полигону боюнча 3-октябрда мамлекеттик экотех инспекцияга кайрылышкан. Анын негизинде Кызыл Туу айылындагы таштанды полигону текшерүүгө алынып, жергиликтүү бийликке эскертүү берилген. Эгерде кемчиликтер 30 күн аралыгында жоюлбаса, мыйзам чегинде чара көрүлөт. Тоғыз төгүлгөн жайыт болгондон жыйнап, тийиштүү эл менен макулдашып туруп, тийиштүү жерден ачып, ошол жерге эмне кыл деп бердим. Бүтпөсө, мен Кыргыз Республикасынын Беренелер кодексинин негизинде Масы айыл өкмөтүнүн башчысына жана муниципальный ошо тазалык департаментинин башчысына чара көрөм и прокуратурага өткөзүп берем. Кызмат иши боюнча. Масы айыл өкмөтүндөгү таштанды полигону 2016-жылы ачылган. Андан бери дээрлик бир да жолу таштандылардын үстү жабылып, тегерек чети тосулбаган. Ал жерге Масы айыл аймагынан күн сайын 2 жүк ташуучу унаада таштанды төгүлөт. Кабылбек Күчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.